Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Анжелика Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүн билбейт. Кыргызстанда маданият өкүлдөрүнүн көпчүлүгү кабактан каш, калемден каш коюп, жылтыр-мултур кийип, талтаң-бултаң этип сахнадан секирген эле болбосо, айрымдары экиге экини аран кошушат. Акыркы жылдары маданият тармагында өнүгүү уктап бара жаткандай, жаңы чыгып келе жаткан жаш ырчылардын ырын уксаң төбө чачың тик турат. Мындай сандырак ырларга маданият министрлиги тарабынан качан жокко чыгарылат, азырынча белгисиз. Баса, Кыргызстанга белгилүү блогер Азирет Осмонов 31 август күнү айрым ырчылардын бетиндеги тонна красканын жууп маскасын сыйрыды. Алардын бири дегенде эле актанып кирген, сотко беремин деп беттен алган КТРКда өзүн бактылуу сезген, тилекке каршы 1 жылда 5 продюсер алмаштырган атагы таш жарган урматтуу Анжелика Беккулиева менен ары бери секире берген бар менен жоктун ортосундагы ырчы Малика Дина. Азирет Осмоновдун Кыргызстандын эгемендүүлүк алганына канча жыл болду деген суроосуна жооп бере албай уят болушту. Мына кызык, Анжелика айым суроого жооп бергенине таянсак, ага Кыргызстанга караганда микрофон ыйык эмес. Боекчу десе, айрым ырчылар Кыргызстанды кошо боеп таштаганына таң каласың да. Маалымат булагы Nazar News KG.